Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрүп жатасыздар. Азыр жыйындар залында баалуу кагаздар рыногу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү өкмөт сунуштап жатат. Бул мыйзам кимдерге пайдалуу, кандай өзгөртүүлөр болушу мүмкүн? Толугураак биз менен бирге көрүңүздөр. Деги эле бул баалуу кагаздар деген эмне? Ал биздин экономиканын өсүшүнө кандай таасир берет? Анан дүйнөлүк практикада, тажрыйбада кандай колдонуп келишет? Ошолор боюнча айтып бересизби? Баалуу кагаздар бул рынок шарттагы белгиленген бир тартиптер. Баалуу кагаздарды бул бир эле мамлекеттик жана муниципалдык органдар биз баалуу кагаздарды жеке менчик компанияларда чыгарат. Баалуу кагаздардын листинги, алардын тиги IPO башка чоң жана Нью-Йорктун же Токийский биржага чыккан бул ошол жердеги ошол компанияга ишенимдүүлүгүн, бул компанияга элдин ишенимдүүлүгүн жана инвесторлордун алардын туруктуулугуна ишенимдүүлүгү ошол компаниялардын баалуу кагаздары сатылат. Экинчиден бул ички дүң продукцияны көбөйтүүгө жанагы эгерде бул публичный эмиссия деп коет, элге каралган жалпы чоң кеңири жайгашкан баалуу кагаздар болсо, бул жана элдеги экономия бир терминдер бар, жана элдин чөнтөгүндө деген в носках деп коет, чулках акча каражаттар бекитилген каражаттарды иштөө максатында. Алар жөн жок. Мына бир кээ бирлер көмүскөдө бизде кээ бир маалыматтарга ылайык 40%-дан 60%-га чейин маалыматтар жүрбөйбү? Ошол көмүскөдө будан тышкары ошол көмүскөдө жана элдин бош акчалары бар. Ошол бош акчалар жөн жатпай, аларды иштөө максатында. Эгерде банкка ишеним бар болсо, ага салым кылышат. Баалуу кагаздардын пайыздыгына жана ал компаниялардын туруктуулугуна ишеним болсо, ошол баалуу кагаздарга эл акча каражатын салып, ошолордон пайда көрөт. Жанагы жөн жаткан акча каражаттар экономиканы иштөөгө багытталат. Бул бер жагы эле, мен жаңылбасам, $1 миллиард тегерегинде элдин мындай көмүскө эмес, мындай эч жака жылбаган каражаты бар депчи. Үйүндө бирөөлөр жанагы Россияда болобу, Кореяда болобу, же болсо тиги өздөрү бир ишкерлик менен алектенеби, аларды кайта жанданууга эмес, экономикабыз мындай катуу туруктуулук болбогондуктан алар ошо жанагы доллар түрүндө, сом түрүндө же башка ошо бекемдеп бир жерге катып койгон каражаттар да. Анан кийин эгерде экономика ачык болсо, анан кийин баалуу кагаздар ишенимдүү, жана мамлекет аларды мындай коргосо, аларга тартиптесе, башка мамлекеттерде баалуу кагаздар бул бир чоң базар экономикасына салым берген бир экономиканын бир тармагы. Ошон үчүн бизде мына фонддук биржабыз баалуу кагаздар мыйзамдарыбызды ошого тартиптерди бекитип туруп, биз ошо баалуу кагаздарды көбөйтсөк, элибиз каражатын ошо көмүскөдөн алып чыгат деген ишеним бар. Бул эгерде бер жагы $1 миллиард жакында бир 2-3 жыл мурун массалык маалымат каражаттары деген, ал биздин экономикабызга бир чоң бир жүгүртө турган бир маселе болот. Анткени бул каражаттар ошол акционердик банктар болобу, акционердик башка уюмдар болобу, ошол каражаттар биздин экономикабызды иштөөгө багытталат. Карапайым калк үчүн алыныш керек, кабыл алыныш керек да ар бир мыйзамчы. Баалуу кагаз деген өзү эмне? Баалуу кагаздар менен негизи мындай акча бар болгондор, жарандар иштешет да, аны алып сатышат же акчаны ушундай эле чогултат. Чындыгында бул жерде өтө бай болуш керек. Даже мындай жөнөкөй эле кишилер алса болот. Мисалы ошол эле облигация. Мен билгемче кээ бир банктар, кээ бир компаниялар ушундай атайын облигацияны чыгарышып, мисалы бир облигация 1000 сом турат да. 10 облигацияны алып акчаны банктык депозитке салбай, ушундай облигацияны алганда пайыз чогулту берет да. Ушундай инвестицияны кылса болот. Эми ачык эле айтсак, карапайым эл дагы ошого дагы үйрөнүш керек да, себеби бизде көп эле мындай жарандар мындай кылып атышпайбы, акчаны алып алышып, ошол эле айлыкты ошол эле күндө мындай тияка бияка кетиришет да. Чындыгында хотя бы ошол айлыктан 10%ды мындай инвестиция катары салса, бул туура эле болмок да. Азыр өкмөт мыйзам алып келбеди, өзгөртүү. Ал ошо өзгөртүүнү сиз кандай деп баалайсыз? Өзгөртүүлөр бул жерде облигация жөнүндө болуп атат көбүнчө. Бул өзгөртүүлөр
туура эле менин оюмча керектүү. Себеби бул жерде жарандарды коргоо жактан көп мындай маселелер болуп атат. Мисалы ошол эле облигацияны алсаң, компания жок болуп калса эмне кылат? Ушундай мыйзамдарда жазылып атат да. Бул абдан биздин ушу Кыргызстанда финансылык рынок абдан маанилүү мыйзам долбоору. Мен ойлойм, бул ушул мыйзам долбоору менен кандайдыр бир ушул багыттагы маселелер, ушул баалуу кагаздардын рыногу Кыргызстанда өнүктүрүүсүнө алып келе турган мыйзам долбоору көптөгөн баягы жаңы терминдер, түшүнүктөр киргизип жатат. Баягы шарттар ушул баалуу кагаздардын рыноктун иштешине көптөгөн эрежелер көрсөткөн. Тилекке каршы бул багыт финансылык биздин рыноктогу бул сектор аябай мындай өнүгүүнүн мындай токтоп калган деп эсептейбиз. Мына азыр 2% деп айтып атышат. Бул аябай төмөн көрүнүч. Мен ойлойм, ушу азыркы мыйзам долбоору ушул бул багыттагы иштерди өнүгүүсүнө алып келе турган мыйзам долбоору. Мен колдойм бул мыйзам долбоору. Азыр алардын алып келген өнүктүрүү өзгөртүүсүн сиз туура деп эсептейсиз, Абдан туура. Биз дагы ушул бул мыйзам долбоору боюнча кийинки мындай ар бир мыйзам долбоордун иштешине дагы бир подзаконный нормативный акты деп айтабыз. Анткени бир мыйзамда баарын жазганы мүмкүнчүлүк жок да. Мыйзам анда мындай чоң көлөмдө болуп мындай. Ошон үчүн бул мыйзам долбоору алынып калса, 3 окуудан депутаттар колдоп берсе, кийин өкмөт алып келип дагы башка жоболор, эрежелер дагы баягы майдаланып ошол подзаконный нормативный акты деп коебуз. Аларды дагы мындай иштеп чыгышат. Ошол алар дагы сөзсүз правовая экспертиза, укуктук экспертизалары, антикоррупционный экспертизалардан сөзсүз өтүш керек. Саламатсызбы, сиз мына баалуу кагаздарды рыногу жөнүндөгү мыйзам долбоорун өзгөртүүлөр киргизүүнү талкуулоодо инвесторго инвестиция салууда аларга болгон баалуу кагазды узартуу мөөнөтүн сунуштадыңыз. Ошол боюнча өзүңүздүн пикириңизди билдирсеңиз. Бүгүн баалуу кагаздар боюнча, мамлекеттин баалуу кагаздар боюнча өтө маанилүү долбоор келди. Мен ойлойм, буну биз колдойбуз деп колдодук. Ошол менен бирге жана муниципалдык баалуу кагаздар бар. 2008-жылы өкмөттүн токтому чыккан, бул боюнча кандай кетип бараткан боюнча сүйлөдүк. Анан экинчиден биздин мамлекеттик ишканалардын канчалык акциясы бар бөлөк мамлекеттерде, биржаларда, ол боюнча айтылды. Анан кийин узак мөөнөткө биз баалуу кагаздарды чыгарышыбыз керек. Себеп дегенде инвесторлордун келгенде ошо узак мөөнөт болгон болсо, ошого карап вложение кылат. Эгер 6 айлык, 1 жылдык болсо баалуу кагазга салганда онун канчалык маанайы чыгышы мүмкүн, канчалык пайдасы болушу, зыяны болушу мүмкүн. Ошон үчүн көп рискованныйраак неме кылат дагы. Суроо аз болгонго көп сала бербейт. Узак мөөнөткө чыгарса, ол маанилүү болот да, биздин экономикабызга өнүгүшүгө дагы чоң таасир этет баалуу кагаздардын. Ошону мен бүгүн сунуштадым буларга. Ушундай бул узагыраак мөөнөткө чыгаргыла деп. Эмне себептен ошо өзгөртүүнү талап кылдыңыздар? Бул өзгөртүүнү талап кылган негизги эле себеби бул финансылык жалпы эле фондулук рынокту активдештирүү. Бүгүнкү күндө баарына маалым болгондой, бизде акционерлердин жалпы чогулушу тууралуу, алардын өткөрүү мөөнөттөрү тууралуу талаптар коюлган. Бизде андан башка дагы жаңы инструмент катары бул облигацияларды киргизип атабыз. Бул карыздык баалуу кагаздар дейт, компаниялардын чыгарган. Булардын чогулушу тууралуу, мөөнөтү тууралуу талаптар мыйзамда жок болчу. Негизинен ушул талаптар өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Мындан тышкары ошол биздин облигациялердин, жарандарыбыздын ушул баалуу кагаздарды алган укугун коргоо максатында ошол баалуу кагаздарды чыгарган компанияларга ачыкка чыгаруу, өздөрүнүн мүлкүн сатуу дагы бүгүнкү күндө билбей калып атпайбы? Ошол бойлонгон кыймылдарды мүлктөрү боюнча бул ачыкка чыгаруу, массалык маалымат каражаттары аркылуу, облигациялерге кабар берүү аркылуу талаптар коюлуп атат. Андан тышкары бул чет өлкөдөн келген инвесторлорду тартуу максатында дагы депозитарийлерге бул регистрация жүргүзүү мүмкүнчүлүгү берилип атат. Негизинен ушул эмелер. Учурда бир облигация канчага бааланат? Бул облигациянын баасыны чыгарып аткан компаниянын өзүнөн баалуу болот. Ар бир компания өзүнүн облигациясын чыгарып атканда, бизде бүгүнкү күндө бул банктан барып
кредит алганга караганда компания өзүнүн баалуу кагазын чыгарып туруп сатса, компания үчүн да бул выгодно болуп калып атат, пайдалуураак болуп атат. Ошол эле облигациясын бул элди тартуу үчүн бунун баягы болгон доходностуна процентинен көп нерсе талап кылынат да. Ошон үчүн компаниялар бүгүнкү күндө болуп аткан күндүн талабына жараша өздөрүнүн баасын жана доходностун бул рыноктун талабы боюнча коюлат. Айтсаңыз, ошондо бул боюнча көп эле карапайым калктын түшүнүгү жок да, кабардар эмес. Карапайым калк үчүн эмес, бул ачыгын айтканда мындай капчыктуулар үчүн экен да бул мыйзам. Жок, негизи мен бул сөзүңүзгө кошула албайм. Биз мисалы үчүн карапайым калк үчүн да мына бүгүнкү күндө бизде азыр статистика жүрүп атат. Мурдакы жылдарга караганда ушул облигациялар рыногунда карапайым калктын активдүү саны көбөйүп атат. Бул боюнча андан тышкары биз мына дагы иш жүргүзүп атабыз. Бул элдин финансылык грамоталыгын жогорулатуу боюнча программа жүрүп атат. Ушул боюнча дагы иштейбиз. Бирок негизинен алганда бизде мурдакы бир 5 жыл караганда бүгүнкү күндө финансылык рынокто биздин жарандарыбыздын катышуусу өсүүсү байкалууда. Сиздер Жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрө алдыңыздар. Дагы мындан башка саясий жаңылыктардын баарынан кабардар болуш үчүн Кеңеш KG сайтына кирип, Парламент радиосун оңуңуздар. Жакшы калыңыздар.